Коңурбай уулу Жайыл Баатырдын музейинде турабыз. Жайыл Баатырдын атасы Коңурбай, чоң атасы Тамкан, Чалкан, Чаа, Солто, Эштек, Богорсто Тагай бийдин чүп аталары Тагай бий. Жайыл Баатырдын урпактары Үсөн Теке, Асан, Итеке, Куттубай, Эшпото, Байымбек, Кудайберди. Асандан тараган мынакей балдары көп. Ушул биз турган музейде Жогорку кеңештин депутаты Динара Исаеванын Асан атанын урпактарына болот. Ушул музейди салып берип отурат. Теке уулунан шорукчу Үсөндөн Шариф 13 жашында Кытайга барымтага жанагы тынчтык келишим түзүп, ошо эмеге барганда барымтада ошо Кытайда калган урпактарын. Анан ак үйлүү болуп, ал убакта дагы шарт ошондой болгон, кыргыз элинде согуш болбосун, ушул жери сактайлык, эли сактайлык, чек араны сактайлык деген ниетте өзүнүн 2 небересин, Жайыл Баатырдын неберелери болот, небересин берип ошентип сактаган. Азаптылар кошуп качып кеткен эмес, өзүнүн байлыгын алып элди ойлогон адам да болгон. Жайыл Баатыр 1705-жылы Жалал Абад областындагы Алабукада Сафет Кулан айылында төрөлгөн. Анан атасы Коңурбай эрте када болуп калып, Талкандан Коңурбай анан Кошой бий болот да. Ошондо атасынын бир тууганы Кошой бийдин колунда Жайыл Баатыр өсөт. Анан Кошой бий өзү чоңойтуп, өзү менен кошо жакшы илимдерди үйрөтүп, эл аралатып, анан кийин Темиржан инен өмүрлүк жарын дагы өзү алып берет. Анан бийлигин дагы балдары же татыктуу болгон эмеспи, же болбосо өзүнүн жалгыз бир Коңурбайдан жалгыз Жайыл калды деп, же шыктуу болгонбу, же таланттуу болгонбу, же жетектичи болгонбу, кандайдыр бир себептер менен өзүнүн балдарына эмес, Жайылга өзүнүн бийлигин берип отурат. Андан кийинки тарыхты бул жактан айтып берейин. Кыргыздын боз үйү чийден жасалган. Мына бул жерде музей тургузулган убакта Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев, Алмазбек Шайшеметов, Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев экөөнүн баягы ынтымагы, келишими деп ошо түшкөндөгү сүрөттөр Чыңгыз Айтматов менен Муктар Шахановдун сүрөтү. Анан мен бул балдардын баардыгын айтып берчүмүн, сиз эми өзүңүз бизден да жакшы билет деп ойлойбуз. Анан кийин биз мына тарыхта Жайыл Баатырдын урпактары Мерке, Казакстан районунда Меркеде коюлган. Балдары Үсөн, кийин каласы Теке өзүнүн